Манастан қалған мұрас. Biz unutup baratқан чындық. Кечкіріп, айыл тыныштыққа чөміліп қалғаны чүреле. Шаарда чоңойгон жаш жигит Айбек көп жылдан кейін биринчи жолу өзүнүн туулуп өскөн айылына кайтып келди. Телефон, интернет, шаардык ызы чуу менен жашаган Айбек үчүн бул жер бөтөндөй сезилди. Ал үйүнүн короосуна киргенде босогодо отурган аксакалдуу чоң атасын көрдү. Келдиңби балам? Деди чоң ата жай гана. Айбек башын ийкеп, унчукпай чоң атасынын жанына отуруп калды. Бир аздан кийин чоң ата сөз баштады. Сен билесиңби балам? Сен кимдин тугумусуң? Айбек күлүп жиберди. Чоң ата, азыр андай нерселер маанилүү эмес да. Чоң ата терең үшкүрдү. Ошол үчүн биз жоголуп баратабыз балам. Айбек таң калып карады. Сен Манас дегенде эмнени түшүнөсүң? Же ал жөн эле жомокпу? Айбек унчукпай калды. Манас бул жомок эмес жөн эле. Бул сенин каныңда бар тарых. Ал сенин ким экендигиң. Чоң атанын үнү титиреп чыкты. Биздин ата-бабалар жерин, элин коргоп, канын төккөн. Ал эми биз телефон тиктеп отуруп калдык. Айбек акырын башын төмөн салды. Сен Санжыра деген эмне экенин билесиңби? Деп сурады чоң ата. Жок, деди Айбек акырын. Санжыра, бул сенин тамырың. Тамыры жок дарак куурайт балам. Көзүнө жаш толгон чоң ата сөзүн улады. Биздин желек жөн эле кездем эмес. Ар бир түсү, ар бир белгиси бул биздин тарых. Айбектин жүрөгү кысылып кетти. Ал биринчи жолу өзүн бош, тамыры жок адамдай сезди. Мен билбейт экенмин, чоң ата, деди ал акырын. Чоң ата анын ийнине колун койду. Билбесең, үйрөн, бирок кеч болуп калбасын. Ошол түнү Айбек уктаган жок. Ал телефонун өчүрүп, биринчи жолу чоң атасынан Санжыра сурады. Таң атканда ал башка адам болуп ойгонду. Жүрөгүндө бир оор суроо жаңырып жатты. Мен чындап эле Манастын урпагы боломбу? Же жөн гана унуткан адаммынбы? Тамырыңды унутсаң, өзүңдү жоготосуң деген кеп бар. Сиз ушул жагдайга кандай карайсыз, окурманым? Пикир калтырыңыз.